Саламатсыңарбы, балдар? 同学们好，大家好。 Силер менен эфирде кайра эле Кытай тилин окуу курсу. Жана дагы биз силердин Кытай тил мугалимиңер. Мен Маметова Азиза Лаушы, жана дагы 我是来自比什凯克人文大学孔子学院的张彩燕老师。 ал эми биздин кичинекей конокторубуз болсо 66 мектеп гимназиясынын 5 классынын окуучулары Утигенов Амир жана Руслан кызы Айдана. Анда сабагыбызды баштасак. Бүгүн биздин 11 сабак. Бул сабакта биз силер менен үй жаныбарларды жөнүндө өтөбүз. Жана дагы Кытай тилин окууда эң керектүү нерсе бул тондор. Кытай тилиндеги 4 тон жөнүндө дагы өтөбүз. Дагы бир жолу эскертип кетейин, биздин колдонгон китебибиз Куалы Хай, кызыктуу Кытай тили деп аталат. Анда биз силер менен сабагыбызды баштасак. Келгиле анда баарыбыз биринчи Кытай тилинин тондору жөнүндө билип алалы. Азыр жаңылаушы бизге тондор жөнүндө айтып берет. Силер анын артынан кайталасаңар болот. Балдар, Кытай тилинде 4 тон бар. Ал тондордун өзгөрүшү менен сөздөр дагы өзгөрөт. Мисалы үчүн бир эле сөз 4 башка тон менен айтылышы мүмкүн. Жана да ошол 4 башка тон менен айтылган сөз 4 башка маанини билдирет. Ошон үчүн балдар биз сөздөрдү айтып жатканда алардын тонуна көңүл бурушубуз керек. Анда ал тондор кандай угулат? Биз жаңылаушы менен кошо үйрөнүп алалы. А 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 О 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 Ы 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 Ма 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 Ма七七七七齐七齐七齐七齐七气七气 七 Азаматсыңар, балдар. Жаңылаушы, сизге рахмат. Балдар, көрдүңөрбү? Биринчи тон ал деген узун болгон биздин үнүбүз өзгөрбөй турган тон, бийик тон болуп эсептелет. Экинчи тон болсо ал өдөгө көтөрүлчү тон. Үнүбүз мындай жооп болуп туруп, анан кийин өдө көтөрүлөт. Анан үчүнчү тон болсо ал үнүбүз ылдыйлап, анан кайра көтөрүлөт. Ал эми төртүнчү болсо тон, ал мындай үнүбүз тез түшкөн тон. Көрдүңөрбү, балдар, биз жаңы эле кайталаган сөздөрдүн арасында ма, 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 ма деген 4 тондогу сөз кездешти. Мисалы үчүн ошол сөз ма деген биринчи тонунда бул апа деген сөздү билдирет. Ал эми экинчи тонунда ма деген сөз бул лён деген кездеменин аты. Ал эми үчүнчү тонунда болсо ма деп айта турган болсок, ал ат же жылкы деген маанини билдирип коет. Ал эми ма деген 4-чү тон менен айтсак, анда бул урушуу дегенди билдирет. Көрдүңөрбү, балдар? Ушундай бир эле сөз 4 башка маанини билдириши мүмкүн. Жакшылап көңүл буруп жүргүлө ошон үчүн Кытайдын тондоруна. Анда эмесе азыр бүгүнкү сабактын жаңы сөздөрүнө көңүл буралы. Мау Мышык, Мау Гоу ит, Гоу Зhi бул жаныбарларга арналган эсептик сөз. Зhi Xiao Кичинекей, Xiao Да чоң, Да Мэй жок, эмес,
没 Ал эми азыр болсо баарыбыз дагы бир жолу жаңылашынын артынан кайталап сөздөр кандай угулаарын билип алалы. Келели анда силер дагы балдар Амир Айданы жаңылышы менен кошо кайталап турсаңар болот. 猫 猫 猫 猫 狗 狗 狗 狗 只 只 只 只 小 小 小 小 大 大 大 大 没 美 没 美 Эң жакшы балдар. Ал эми азыр болсо биз деген ошол сөздөр менен кантип сөздөрдү колдонуп кантип сүйлөм түзүш керек, ошолорду билип алалы. Мисалы үчүн экранды карайлы дагы азыр жаңылыш менен чогуу кайталап сүйлөм түзөбүз. 一只猫 Бир мышык. Жаңы элеки мен айткан ч деген сөз бул жаныбарларга арналган эсептик сөз. Бир мышык деп айтканыбызда сөзсүз түрдө ч деген сөздү кошобуз. Ч деген сөз эсептин артында келип, эсептик сөздү билдирет. Мисалы үчүн и ч мо десек, бир мышык. 一只狗 Бир ит. 一只小猫 Бир кичинекей мышык. 一只小猫一只大狗 Бир чоң ит. 一只大狗 Келгиле эми сүйлөмдөрдү түзүп, баарыбыз чогуу кайталап туралы. 我有一只小猫 Менин бир кичинекей мышыгым бар. 我有一只小猫我有一只小猫，我哥哥有两只大狗我哥哥有两只大狗， Менин агамдын эки чоң ити бар. 我哥哥有两只大狗我哥哥有两只大狗。 你有猫吗 Сенин мышыгың барбы? 你有猫吗你有猫吗？你哥哥有狗吗 Сенин байкеңдин ити барбы? 你哥哥有狗吗你哥哥有狗吗？我没有猫 Менин мышыгым жок. 我没有猫我没有猫。我哥哥没有狗 Менин байкемдин ити жок. 我哥哥没有狗 我哥哥没有狗。 Азаматсыңар балдар. Келгиле анда ушул сүйлөмдөрдү кошуп, диалог түзүп алабыз. Азыр баарыбыз экранга көңүл буруп, жаңылышы менен диалогду кайталайбыз. 你好你好，你好你好，你好吗你好吗？我很好我很好。你好吗你好吗？我很好我很好。你爸爸妈妈好吗你爸爸妈妈好吗？我爸爸妈妈很好我爸爸妈妈很好。你有哥哥吗你有哥哥吗？我有两个哥哥我有两个哥哥。你有姐姐吗你有姐姐吗？我有一个姐姐我有一个姐姐。你有猫吗你有猫吗？我有一只小猫我有一只小猫。
你有狗吗？你有狗吗？我没有狗。我没有狗。我姐姐有一只大狗。我姐姐有一只大狗。 Жақсы балдар. Анда дағы бір жолу биз силер менен жаңы сөздөрдү кайталап алалы. 猫，猫猫，猫狗，狗狗，狗只，只只，只小，小小，小大，大大，大美，美美，美 Ал эми азыр болсо, ошол сөздөрдүн үндүү үнсүз тыгыштарын дагы бир жолу кайталап алабыз. 摸，摸摸，摸凹，凹凹，凹猫，猫猫，猫猫，猫猫，猫哥，哥哥，哥欧，欧欧，欧勾，勾勾，勾狗，狗狗，狗只，只只，只只，只只，只西，西西，西腰，腰腰，腰消，小消，小小，小小，小的，的的，的啊，啊啊，啊哒，哒哒，哒大，哒大，哒摸，摸摸摸，a， a a， a 没，美没，美没，美没，美 Мына ушинтип балдар, биз силер менен бул сабакта үй жаныбарлары жөнүндө жана да Кытай тилинин 4 тону жөнүндө билип алдык. Балдар, ушуну менен биздин сабактын Кытай тилине арналган бөлүгү аягына келип жетти. Ал эми азыр болсо бир аз Кытай элинин маданияты жөнүндө айтып беребиз. Кытай эли кагаздардан ар кандай кооз нерселерди кыркып алып, үйлөрүнө чаптап койгонду, анан дагы кагаздардан ар кандай кооз нерселерди жазап ойногонду жакшы көрүшөт. Анда бүгүн биз силер менен кичинекей кайыкча жасайбыз. Келгиле баарыбыз жаңылабышына карап, кайыкча жасаганды үйрөнөбүз. 首先，我们要准备一张纸，长方形的纸。 Балдар, азыр болсо биз баарыбыз ушундай барак даярдап алышыбыз керек экен. Анан кийин муну кантип жасайбыз? Мындай кайыкчаны кантип жасайбыз? Биз азыр баарыбыз экранга карап көңүл бурабыз. Кана балдар, силер дагы экранда видеону жакшылап карап турдуңарбы? Биз мына ошол видеону карап, мындай кайыкча жазып алдык баарыбыз. Кана балдар, силердики дагы окшоштубу? Баарыбыздык окшоштур. А силердикичи балдар, окшоштубу? Балдар, ушинтип биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти.
эмки сабакта жолукканча саламатта тургула.同学们再见。再见。